Мыктыбек Мукаев, теле алып баруучу актер, элдин талкуусуна калган кыйын болду. Жыл башында Мыктыбек Мукаевке байланыштуу чуулганды видео тараган. Анда мыкы менен чогуу болгон денесине чаяндын сүрөтү тартылган айым Instagram баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, теле алып баруучу менен болгон түнүн элдин алдына салып берген. Ошондон кийин Кыргыз өлкөсүндө бул жигитти талкуулабаган киши калган жок. Ал маекте кантип чалынгандыгын, кайра турганын, жеңиштери тууралуу айтып берди. Алдыңыздарда Мыкы жана анын ойлору. Салам Мыкы, жакында Нур-Султан шаарында КВН фестивалына барып, 2-чи орунду багындырып кайттыңар. Сыйлык кут болсун. Рахмат Жайдарман. Бул түрк тилдүү элдердин арасында өтө турган эл аралык кубок. Алгачкы ирет барганда биринчиликти багындырганбыз. Мында 2-чи орунду алдык. Тилибиз окшош болгондуктан казакча сүйлөшүп сахнага чыгуу кыйын болгон жок. Тилдерибиз, темаларыбыз окшош дегендей. Элди күлдүрө ала турган деңгээлде канча тил билесиң? 3 тил билем. Англис тилинде сөздүктү карап деле күлдүрө берем. Белгилүү адамдардын жашоосу өзүнө таандык эмес экендигин жөн териң менен сезсең керек. Башында элге белгилүү болгон келип аябай аракет кыласың. Кийин белгилүү болуп баштаганда сенин жеке аймагың тарый баштайт. Мурун шадыраңдап жүрө берсең, бир аз тартынып каласың. Ошондо белгилүү болгоң деле келбей калат. Азыр каалабасам да белгилүү болуп калдым го. Элдин талкуусуна калдың. Оор болдубу? Чындыгында кыйын болду, бирок жеңип кеттим. Жумуш менен алаксып жеңдим. Бул учурда досторум, жакын санаалаштарым туура кеңеш беришти. Депрессиядан канча убакытта чыктың? Эртеси. Алдыба, мүмкүн эмес. Эми балким азыр деле чыга электирмин. Өзүм оор басырыктуу адаммын. Болор иш болду. Артка барып ошол нерсени сүртүп өчүрө албайсың. Ким эмне десе өз акылына, тарбиясына жараша айта берсин. Бул менин жашоом. Менин жашоомдо ушундай нерсе болду. Чалынсам күбүнүп алып, туруп басып кете берем. Ар кимдин өзүнүн күчүнө жараша сыноо берет дегенге ишенип калдым. Аны башты жерге салып кабыл аласыңбы же тике карап көтөрөсүңбү? Ар кимдин өзүнүн иши. Кыскасы бул окуя мага сабак болду. Мыкыдан талкууга кантип туруштук берүү тууралуу эффективдүү 5 кеңеш. Биринчи кеңешим: депрессияга баш отуң менен кирип кетпе. Экинчи: баракчаңа бирөө жаман жазса, башыңды оорутпай блоктоп сал. Мен 10 миңдей адамды блокко киргиздим. Үчүнчүсү: катталуучуларды иреттеп ал. Төртүнчүсү: бардык адамдарга өз чындыгыңды айтып, энергияңды кетирбе. Азырынча ушул эле окшойт. Чаяндын сүрөтү менен татуировка тарттырып калышың мүмкүнбү? Көлдө татуировка тартып иштегем. Эмнегедир көп адамдар чаянды тарттырышчу. Өзүм эч бир татуировка тарттырбайм, жактырбайм. Ошол үчүн мүмкүн эмес. Сени өспүрүм балдардын көбү кумир тутат. Ошолорго кантип тамашачы Мыкы болуш керек экендиги боюнча кеңеш берип кетсең. Чыгармачылыкка аралашкың келген өспүрүм болсоң, сен эч убакта Мыкы болгонго аракет кылбагын. Эгерде сен адилет болсоң, адилет бол. Азат болсоң, азат боюнча кал. Бирөөнү турап эч качан ийгиликке жетпейсиң. Эмгектен, өзүңө ишен, аракет кыл. Анан кененирээк кеңеш керек болсо, мени кандай табасың билесиң да, туурабы? Деп маек берген Суперинфого.